Тажикстанда магнитудасы 7,3-кө жеткен жер титирөө катталды. Жер силкинүү Алматы жана Ташкент шаарларында да сезилген. Тажикстандын Цзиньцзян уйгур автономдуу району Кытай менен чектешкен жеринде магнитудасы 7,3-кө жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу РИА Новости Кытайдын сейсмологиялык борборуна таянып жазды. Жер силкинүү саат 08:37-де катталды. Сейсмологиялык борбордун маалыматы боюнча, жер титирөөнүн очогу 10 чакырым тереңдикте. Эпи борбору Кытай менен чектешкен жерден 82 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Казакстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 2-3 балга жеткен жер титирөө Алматыда да сезилген. Өзбекстан борбору Ташкентте да күчү 3-4 балга жеткен жер силкинүү катталды. Азырынча кыйроолор болбогону тууралуу маалымат түшө элек. Ош облусунда күчү 4-5 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөө Алай районунун айылдарында сезилди. Ош облусунун аймагында күчү 4-5 балга жеткен жер титирөө катталганын өзгөчө кырдаалдар министри кабарлады. Ал Ош облусунун Алай районундагы Бордөө айылында 4-5 балга, Нура жана Эркештам айылдарында 4 балга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 23 февраль күнү саат 06:37-де Тажикстан аймагында очогунда күчү 8 балга жеткен жер титирөө болгон. Маалымат булагы Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу, дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74.